урматтуу депутаттар, тышкы миграция жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоорун сиздердин карооңуздарга сунуштайбыз. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун COVID-19 жаңы коронавирус инфекциясынын пандемия деп жарыялоосуна жана Кыргыз Республикасынын аймагына коронавирус инфекциясынын учурларын аныкталганына байланыштуу калктын коопсуздугун камсыздоо максатында жарандык коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 2020 жылдын 22 мартында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 24 мартында жарлыктары менен айрым аймактарга өзгөчө абал киргизилген. Ушуга байланыштуу адамдардын эркин жүрүү мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу жарандардын улуттук паспортторун чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын жашап турууга уруксат кагаздарын алмаштыруу бир топ кыйынчылыктарды түзгөн. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан бул маселени чечүү максатында аталган мыйзам долбоору иштелип чыгып, сиздердин карооңуздарга киргизилген. Эгерде мыйзам долбоор кабыл алынып калса, өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал киргизилген мезгилде министрлер кабинетинин чечими менен жалпы жарандык паспортторунун ошондой эле жашоого уруксат кагаздарынын колдонуу мөөнөттөрү узартууга мүмкүнчүлүк берилет. Мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз жана көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Мындай суроо. Азыр өзгөчө кырдаал деген акыбал жокко чыгарылганбы же ошондой эле режим чрезвычайный ситуация бар бизде азыр? Исхак Абсаматович, бүгүнкү күндө бар ал чрезвычайный ситуация, жокко чыга элек. ЧС. Азыр деле бар ошол ситуация, да? Чрезвычайный ситуация. Ооба, бар. Урматтуу кесиптештер, ушуну бир карап чыгышыбыз керек. Уже канча убакыт өтүп кетти. Бул өкмөткө бир топ жеңилдик берип атат анча-мынча маселе чечкенгечи. Атайын эч ким сунуштабай атат. Анын өзүнүн убакыт сааты бар, мөөнөтү бар. Экинчиден, ушу сиз айткан мөөнөтүнү узартуу боюнча кандай формада болот? Токтом менен болобу, буйрук менен чыгабы, же премьер-министрдин чечими менен болобу? Миграция мыйзамын так жазылып калган, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жылдын аягында жана балдардын паспортунун мөөнөтүн 3 жылдан 5 жылга көбөйткөнбүз. Ал жерде мыйзамда жазылганын себебинен токтом менен өзгөртө албайт экенбиз. Жок, мындай. Бул пунктты кошуп койсок, токтом менен өзгөртөбүз да. Кандай формада чечим кабыл алынат? Токтом менен. Токтом менен. Ушу мисалы үчүн паланча жарандар паспорт ала албай калды, Россияда жүрүп калды, шартка байланыштуу арызды бере албай калды. Ошондуктан мынчанчы номерден мынчанчы номерге чейин деп айтылабы же ушул убакыт бүткөндөрдү уланып кетеби? Узарып кетеби? Так мөөнөтү белгиленет, ЧС же ЧП бүткүчөк деп ошондой. Анда оптом кетет экен, персональный эмес экен да? Персональный болбойт, оптом болот. Персональный болбойт? Болбойт. Рахмат. Рахмат, урматтуу демилгечилер. Мына 15-чи берененин 9-чу бөлүгүндө жазып атасыздар Кыргыз Республикасынын өкмөтү деп. Ушуну кайра жазып келүү кыйын беле? Адахам Кимсанбаевич, бул мыйзам долбоору 2020 жыл кирген. Анан комитет карагандан кийин тиешелүү комитеттин кызматкерлери менен иштеп чыгып, кабинет министров деп официально кат түрүндө киргизгенбиз. Ошону көрбөй атам да, мен ошону окуп атам, жок да киргизгениңер. Концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи окууга так оңдоп келебиз. Мейли, экинчи окууга ошентип алып келгиле, бирок бул мындайда, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мүчөлөрүнүн орун басарлары, ар бир кагазды тактап алып келсеңер да. Биринчи киргизип алып, сөзсүз түрдө анан бир жеме угуп, андан кийин барып оңдоп келебиз деп, чу дегенде эле киргизгенде эле туура киргизсеңер эмне болот?
Бул бир жагы. Экинчи жагы. Канча мөөнөттүн ичинде ошолор узартылат? Силер бүткөндөн кийин постфактум узартасыңар да, туурабы? Дахан Кисамаевич, рахмат сурооңузга. Бизде АИС паспорт деген система бар. Ал жерде биз күн сайын анализ кылып турабыз. Мисалы үчүн май айынын ичинде же июнь айынын ичинде канча паспорттун мөөнөтү бүтөт так анык көрө алабыз. Мисалы үчүн июнь айында өзгөчө кырдаал кирип атса, ошол мөөнөткө бул узартылат. Мисалы үчүн уже 50 000 паспорт болсо, ошонун баардыгына тиешелүү болот да. Мына Ошол ошол кырдаалдын убагында бүткөн паспорттор жана немеси мөөнөтү бүткөн паспорттор. ошол тышкы биздин жарандар эместерге гана тиешелүүбү же биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына да тиешелүү болобу ушундай жеңилдиктер? Бул жерде мына мыйзамдын биринчи бөлүгүндө жана регистрация иностранных граждан деп атабыз. Ошо бул чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү болот. Мен аны түшүндүм. Экинчи пунктунда бул жана 16га чыга элек жаш балдарга. Мен аны түшүндүм. Эгерде Кудай сактасын, бизде кайсы бир аймакта ошондой өзгөчө кырдаал кирип, ал жака кире албай, Бишкекте же башка бир шаар, областтарда жүрүп калган кыргыз жарандары үчүн кандай болот? Мисалы 16га чыкты, паспорт ала албады. Же паспортунун мөөнөтү бүтүп кетти. Анда кандай болот? Барайын десе ал жерде өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал. Мен кыргыз жарандары жөнүндө айтып атам. Чет өлкөлүктөр түшүнүктүү алар. Ал кезекте жана кабинеттер министринин токтому чыгат. Анан жакын жайгашкан чоңго барып, печатьти койсо эле мөөнөтү узарып кетет. Ошону негизи ыкмаңар жакшы, туура. Ошону мындай алып койсоңор да, баягы тейлөө борборлоруна барганда биз көрүп атабыз, көчөгө чыгып кеткен кезектер. Ошону сиздер чет өлкөлүк жарандарга автоматтык түрдө уланат деп аткандай эле туруп, кыргыз жарандарына да ошону автоматтык түрдө эле улантып коюш керек, менимче. Биз жарандарды бирдей карашыбыз керек да. Чет өлкөлүк болсо эле ага сый урмат, а кыргыз жараны болгон болсо ага өзгөчө мамиле кылган менимче адилетсизирээк болуп калат да. Кандай дейсиз? Адаган Кисамбаевич, бул биздин паспорттарды жаш балдар алганда көбүнчө булар чет өлкөгө кетип атканда кайрылышат. Мурун өзүңүз билгендей жана метрика менен эле ушчу 2019-жылы ага бөгөт коюлуп, только жарандык паспорт менен чек араны өтүшөт бүгүнкү күндө. Ал эми биз жана токтомубузду чет өлкөлөр признавать этпейт, ошондуктан биз печать коюп бекитип беришибиз керек. Жарайт. Атакан Кисамаевич, бул мыйзам долбоору 2020-жылдын 5-октябрында өкмөттөн жактырылып кирген. Ошол кезде Кыргыз Республикасынын өкмөтү деген түшүнүк бар. Ал эми министрлер кабинети деген түшүнүк 2021-жылдын 5-майынан киргендиктен бул алга чейин кирип калган. Экинчи окуунун алкагында редакциялык мүнөздө биз ал сөздөрдү алмаштырып койдук. Мен аны түшүндүм. Ошону айтып атам. Биринчи эле киргизгенде эле ошентип түздөп киргизбейсиңер деп атам. Маселе жок. Биз түшүнөбүз, качан Кыргыз өкмөтү болду, качан кабинет, министрлер кабинети болду. Рахмат.